sarı dolap, ay nuru gülü cımından, Yergeme vurun tartola, Gündüzlü cerin, Akal panelim, Çonalay yerim, Tuğlar cerin. Gündüzlü cerin, Akal panelim, Çonalay yerim, Tuğlar cerin. Gündüzlü cerin, Akal panelim, Çonalay yerim, Tuğlar cerin. Kuşkalıklar, özellikle kıynalmaya geldinizler mi? Kıynalmayla geldik. Çoğalay'ın jeli soğuk durat. Sonun. Bırakmaz mı? Çoğalay'da da var kim bu ırkçılarda? Çoğalay'dan böp ırkçılar çıkkan boş gerek. Ünün örgü bereke altındarım. Anda caylığa gittik anda. Dürüngüzler anda o. Zerde'ye kalmak. Dürüngüzler. Özünüz çıkın. Bilmeyeyim. Çoğalay'ın sözü obonu Jırgalbek Batırkulov'a taandık. Ayçığa todum jarkılda, Ağandan nuru tartılap, Ay nuru könü cımından, Jelgeme durun tartılap, Gündüzlü cerim, Akal panelim, Çoğalay yerim, Tuğlar cerim. Gündüzlü cerim, Akal panelim, Çoğalay yerim, Tuğlar cerim. Çındıra akkan suların, Çoğalay yerim, turagın, Bizende ötkün turbaybın, Çalındı caştı kuragın, Gündüzlü cerim, Akal panelim, Çoğalay yerim, Tuğlar cerim. Gündüzlü cerim, Akal panelim, Çoğalay yerim, Tuğlar cerim. Çoğalay tozu çalkalap, Künürün tozu kalkalap, Künürün kaçı elime, Hem yegine hem tantanak, Gündüzlü cerim, Akal panelim, Çoğalay benim Tuğlar cerim. Gündüzlü cerim, Akal panelim, Çoğalay benim Tuğlar cerim. Çoğalay benim Tuğlar cerim. Men atım Ahmat Batırkulov Mырзабекович 1959-жылы 14-декабрда Çoğalay районуна караштуу Карашок айылында төрөлгөм. 10 класс бүткөндөн кийин Жалал Башы'nda Зоо ветеринарный техникумду бүтүп, Çoğalay совхозунда жумушту ошол Çoğalayдан баштаганымда, андан кийин 92-жылы Алчабрансынын ветеринария факультетин бүткөм. Сайыстыранга чейин Кашасуу Асылтун кой заводунда башкы ветер болуп иштеп,
Andan keyin Sayıs Sarağı'na keyin Çoğunay rayonu özünçe rayon болып çıkkandan keyin al жерде Zagat Möltera'da direktör oldum. Ekologiyada inspektör olup işledim. Andan keyin Ayıl Hükümet'te orunbasar olsun Ayıl başçı olup işledim. 2006 жылы спикер Мара Султановда Қоғам сөйлеуге жардамчы olup işledim. Özüm 5 жолку Айыл кеңешинин депутатымын. Андан keyin ушул Кашка Суу Айыл өкмөтүнө 2 жол замок иштегенден кийин Айыл өкмөтүнүн башчысы болуп, анан пенсияга чыктым. Азыркы учурда Айыл кеңешинин төрагасымын. Бул жерге Менин уулум Зайназов жана Мекендилер партиясына ушул райондун координатору болуп жүрөт. Анан атайын Бишкектен, Оштон, Чүйдөн, Аттыбаш өзүнүн досторуна Жогорку Кеңештин депутаттары бар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери, эжекелери ошолорду коноктоп коеюн деп чакырган экен. Ошол боюнча келип, кечээден бери ошолорду коноктоп жүрөбүз. Менин уулдарым Зайнал балам, ушу 4 жылдын бардыгы эле элге кызмат кылып жүрөт. Мен өз уулдарымды мактасам жарашпайт. Эл арасында менин балдарымда да жакшы сөздөр бар. Балдарымда жаман адаттар жок, Кудайга шүгүр. Бирөөгө кыянатчылык кылбайт. Мен ошого сыймактанам, балдарым ушундай өскөндөн мен сыймактанам. Азыркы заманда көрүп атасың, элге кызмат кылыш да кыйын. Мен азыр 4 уул 2 кызым, баары үйлүү жайлуу, баардыгы билим алышкан. Баардыгы ошол өз жашап аткан айылдарда өздөрүнүн абийлери бар. Кудайга эл үчүн кызмат кылып, кыздар балдарым атынан артынан бир дагы жаман сөз ушунча уккан жокмун. Мен ошо балдарымдын ушундай тарбиялеп өскөнүгө мен аябай сыймактанам. 17 неберем бар, Кудайга шүгүр. Азыркы күндө кемпириме көктөкө сыйдын үстүнө жүрөбүз. Да Кыргызстанда керемет жер жок да. Кыргызстанда азыр мен турган жер ушул жер 4 миңден жогору турат, деңиз деңгээлинен. Бул жагында карасаң Лелпик тоосу турат, Лелин чокусу. Бул жагында Тулпар көл деп. Бул эми Кыргызстандын кайсы жеринде 5 жерлер көп. Кыргызстанда дүйнөдө Кыргызстанда өлкө жок. Анан мына Кудайга шүгүр азыркы күндө мына президент Садыр Нуркожоев президент болгондон бери өтө жакшы жер болуп атат. Мугалимдердин кечээ жакында эле муниципалдык кызматкерлер, мамлекеттик кызмат айлыктары көбөйүп, өтө жакшы жумуштар аткарылып атат. Менин тилегим Кудай кааласа Кыргызстанда тынччылык болсо экен, өнүгүү болсо экен, анан баардык ушу жалпы эле элди ынтымакчылыкка чакырат элем да. Карашору автору Мамат Оморов. Карашору келин жайлуу эс алууга барганда достор менен көңүл ачып оюн күлкү салганда достор менен көңүл ачып оюн күлкү салганда Yılçıları gün nuruna nurdana Alışandu şıldıraşı muzikada yoluna Alışandu şıldıraşı muzikada yoluna Karaşoru yaşın yaylı şive köprü camında Çabandar var koyduğu yerin orta tağında Çabandar var koyduğu yerin orta tağında Çabandar var koyduğu yerin orta tağında Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим. Бүгүн иш-чаранын максаты мени жакын үзөңгүлөш досторум, ага достор, өзүмдүн эң жакын дос, ини досторум бар катташкан. Былтыр мына көл жээгинде аябай досторум урмат сыйны чайын ичип, жылга ар област ушундай чакырабыз жакын достор. Ошолордун арасынан досторум былтыр сыйлап, буюрса быйыл ушундай досторго айтпай эле ниет кылгам. Ниет кылып, ушул Лелин-15 дос балдарды эң жакын үзөңгүлөштөр, эжелерим бар, кыргыз эл артисти, аларды бир сыйлайын деп ниет кылган элем. Тулпар чапты, Тулпар көл, Тулпар көлдө турабыз. Тулпар көлдө аябай жакшы, баары маанайлары жакшы, погода мындай
таза аба, Кыргыздын кереметтүү жеринде Кудай буйрса мени жакындарым аябай рахмат айтып атат. Кооз жер экен, жакшы деп, конокторду жакшы узатып атабыз. Кудай буйрса баары жакшы. Анан Кыргыз элиме дагы көптөгөн жакшы кызматтарды жасайбыз буйрса. Жакшы ойлор, жакшы ниеттер, Кудай буйрса жакшы ишке аша турган пландарым жакын артыда ашат. Кудай буйрса аракет кылып атам. Дагында мынан колдон келген кызматтар жасайбыз буйрса. Үзөңгүлөшүү досторум 7 областтын жигиттери, анан Кыргыз элинин мындай кичине эле элбиз, бирок ынтымактуу бололу, мындай жакшы жагыбызды көрсөтөлү. Кудай буйрса мында бизден кийинки муундар үлгү алсын деп биригип, ырысалды ынтымакка чакырып, мына Кыргызстаныбыздын өнүгүп өсүп кетишине мындай кичине болсо дагы жок дегенде жакшы сөзүбүздү айталы деген ойлор менен достор. Анан достор биригип мындай бизнес жөнүндө жакшы пландар, ким бири-бирибизге кандай ой тилектер керек, ушундай сүйлөшүүлөр болот бу жерде. Негизги максат анан башка мындай саясат жок. Кудай буйрса Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүшүнө биз чоң салым кошо турган жигиттер. Бул жигиттер досторубуздун баарынын өзүнүн орду бар жигиттер. Кудай буйрса дагы көптөгөн иштерди жасайбыз. Ушундай Кудай буйрса 7 тубанга былтыр 2-3 тубанга барганбыз. Быйыл Кудай буйрса бу жерге келип атабыз. Мына Ош областына караштуу Чоң Алай районунда биягында Ленинпик жайлоосу турат. Бул жерде Саркмоол айыл өкмөтүнөн караган Тулпар көлдө турабыз. Тулпар көлдүн бир касиеттүүлүгү бар. Жакшы Кудай буйрса. Анан бу жерге баазы досторум күлдүрүп атат, аябай сонун жер экен. Биз келбей турбайбызбы кыргыздар? Чөлгө эле качып дейт. Салкында келе турган жер экен, күн ысыгына бек качыш керек экен. Европадан, канча мамлекеттерден, сырттан бүт дүйнө жүзүнөн бүт туристтер келип, эс алып, алардын мүмкүнчүлүктөрү бар туристтерди Ленинпикке чыгып, ушундай жакшы нерселерди калтырып кетет. Аларды биз угуп жүрөбүз. Анан мен балам маалымда кошуп кетейин. Мына тетиги турган да козу кайтарат элек. Кудайса козу кайтарып мына бир 7-8 класска чейин чоң атам бар де, раматылык чоң атам. Бизге өтө жакшы тарбия берип кеткен. Чоң атамдын тарбиясы өтө мен үчүн өтө мени тарбиялаганга, мына немесиге өзүмдүн чоң атам өтө салымы жоң. Биз неберелерин аябай жакшы көрчү эле. Мен бул жака негизи биринчи жолу келип атам да, ушул Чоң Алай жергесин көрдүк. Анан могу ушул жайлоо Тулпар көл деген жайлоо экен. Мына бул жакта көлдөр укмуш экен. Абасы бир башкача тим эле. Сонун Кыргыздын ар бир жеринде ушундай кооз жерлер көп да негизи. Ушул Кыргыз элибиздин жерине көз тийбесин, сөз тийбесин. Азыр эс алып, жакшынакай бир иш чара болуп, ушул жакшылыктар, ийгиликтер коштоп, ар дайым ушул Кыргыз элим бар болсун. Мына керемет Ленинпик бул жакта экен. Ошол жакты көрүп отурам, абдан керемет Тулпар көл жайлоосу экен, абдан керемет экен. Мына бул жакта топоздор жайылып жүрөт. Кандай топоздун эти деген өзүнчө эле деликатес, өзүнчө керемет. Бар болуңуздар, урматтуу менин көрмандарым. Ушундай кооз жерлерибизди, жайлообузду, ушундай керемет жерлерибизди сактай билели, барктай билели, баалай билели.
ушу кыргыз жергесине, кыргыз элине көз сөз тийбесин, бар болуңуздар. Анда эмесе момундай керемет жайлоого келгенде ырдагың келе келет экен. Өзүмдүн обондорумдан ырдап берейин. Сыйлашалы деген обонум бар, сөзү Гүлбүбү Байбугуеваныкы. Ала тоо ыйык конушум деген ырымды ушундай жерде ырдагым келет да. Сөзү акын Шекербек Адыловдукы. Азыр ырдап берем, Кудайым буйруса сиздерге. Өскін жер көзіңді көңілім, өзіңдің башталған өмірім, қонышың алатом ыйығым, қолдасын ардайым теңерім. Қолдасын ардайым теңерім. Атыр желдем алсаң авасы, аземді алатом қарачы. Арзытат бір көрген адам дей, адыры ойғыры таласы. Адыры ойғыры таласы. Улансын үзілбей ұлы таң, құралсын тоқтамай тұрмышың. Баршылық бір сенде мекенім, бар болғын Қырғызстан. Бар болғын Қырғызстан. Бар болғын Қырғызстан. Бүгүнкү иш-чара жакшы өтүп атат. Зайнал досубузга чоң рахмат. Биз көлдөн бери келдик. Ушу Алайдын Тулпар көл деген жайлоосуна алып келди. Олимпиктин алдында экен. Негизи эле Кыргызстандын жайлоолору, Кыргызстандын жерлери аябай кооз. Biz de ошо атайын Каракол Скөл областынан бери келип, ошо Алай жериндеги жайлоолорду, ошо Олимпиктин алдындагы туристтер менен жолугуп атабыз, жайлоолорду көрүп атабыз. Аябай кооз, керемет. Сонун ар дайым Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Ушундай жайлоолорубузда туристтер келип суктана берсин. Ошол биздин экономикабызга ошо туризм менен чоң салымдар кошула берсин деген ойдомун. Зайнал досубузга да чоң рахмат. Ошо атайын бизди чакырып, биякта конок кылып жатат. Алла разы болсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр мына ушул Олимпик чокусуна келген туристтерден кыскача интервью алып көрсөк, азыр эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушул биздин эмгек сиңирген артистибиз Анапия эжекебизге суктанып карап тигилип турушту.
Айтсаңыздар, сиздерге Лелимпик эмнеси менен кызыктырып кантип келип калдыңыздар? So how did you come here? Like, why do you like the Lenin Peak? Are you going to climb it? Or No. Just No. to see? Just to see because The other people group? yes. Oh, so It's you're cleaning. here in a group, right? Yes. Okay. Испаниядан waiting. келишиптир, анан булар жөн эле көрөбүз деп келишти. За компания. Башкалар Ленин Пикке чыгышат экен. Кыргызстан кандай экен тегеле жагып турбу? Абасы, климат, жаратылыш. So how do you like Kyrgyzstan? Like the climate, weather, food and everything? Is it okay? It's very, very, very nice. It's I would testing, the food is testing, the landscape is incredible. We are very, very happy to stay here. Аябай кубанычтабыз дейт, потому что пейзаж аябай сонун дейт, тамагы дагы аябай дамдуу дейт. Азыр бул эжекебизге карап турушту да. Кандай сезимдер болуптур? Эмне кандай багытта карап туруштур? Эмне таң калышыптырбы? Ошо биздин улуттук кийим жагыптырбы? Oh, this is our national clothes, by the way. And how do you like it? Like, Very beautiful. аябай And жакты this, дейт. Nice. this color? Is this color? the No, national- any color. Any color. Yeah, Okay. Аябай жакты дейт. Зайнал агабызга ыраазычылык билдирем. Ички туризмди өнүктүрүү максатында ошондой эле мына биз ушундай сонун жерлерибиз бар. Лелимпик турат. Лелимпиктин алдында турабыз. Бул жакта Тулпар көл деген көлүбүз бар экен. Аябай сонун жерлерибиз бар экен. Ушуларды ички туризмди өнүктүрүү максатында шылтоо менен чайга чакырып, ынтымакты бекемдөө максатында чакырды. Ушу келгенибизге кубанычтабыз. Эң сонун кооз жайлоолордун бири Тулпар көл жайлоосунда турабыз. Буга атайын бул иш-чарага атайын коноктор келишкен. Иш-чаранын негизги максаты ушул биздин Чоңалай районундагы кооз жерлерди дүйнө элине көрсөтүү жана даңазалоо болуп эсептелет. Атайын атартып келген меймандар жана жогорку кеңештин өкүлү жана ошондой эле өнөр адамдары келишти. Бул иш-чараны биздин Чоңалай районунан чыккан жеке ишкер биздин сыймыктуу уулубуз Зайнал Батыркуловго терең ыраазычылык билдиребиз. Анын бүт күч аракети ушул ички туризмди дүйнө элине таанытып, алыстан келген туристтерди биздин жергебизге тартуу болуп эсептелет. Дүйнөнүн таң калтырган, кылымдарды каарткан мурдагы аталышы Ленин чокусу, Хан Манас чокусунун астында турабыз. Бул жагына ыйык Тулпар көл, бул Кыргыздын ыйык жерлери, жерибиздин бермети. Дайыма ушул бизге өлкөбүздүн өнүгүп өсүш үчүн туристтердин келип турганы бул эл үчүн жакшы. Мына улуттук боз үйлөр тигилген, келген конокторду жакшы кабыл алып жатат. Дайыма жергебизде тынчтык болсун, заманыбыз тынч болсун. Ушунчалык алыс жерге келип элге кызмат көрсөтүп аткан журналисттерге, депутаттарга, өнөр адамдарына баарына ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар. Тулпар көл жайлоосу ушул туризм боюнча азыр жакшы өнүгүп атат. Бул Алай районунун Сармогол айыл өкмөтүндө жайгашкан. Негизинен бул жерде мына 2017-жылдан бери Сармогол айыл өкмөтүнүн Сармогол CBT деген туризм боюнча иштеген бир компания баштаган болчу. Азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр айылыбыздан чыккан ушул жергиликтүү 4 адам ушул жерде туристтерди күтүп, сырттан келген жана ички туризмди кабыл алып, конокторду күтүп атат. Кудай буйруса бул жердин потенциалы жакшы. Биз дагы быйыл ошол туризмди өнүктүрүү боюнча президенттин жарлыгынын негизинде муниципалдык менчик боюнча, муниципалдык менчикте ушундай бир туризмди юртичный городок куралы деп чечкенбиз. Бул дагы жакын арада Кудай буйруса бүтөт. Ушул жерге келип эс алсаңыздар болот. Бул жер негизинен деңиз деңгээлинен 3600 метр бийиктикте турган жер. Абасы таза, жаратылышы кооз. Келип эс алыңыздар.
Бардык жактан мындай келип көргөндө анан көзүңүздөр менен ишенесиздер деген ойдомун. Биз бардык силерге кызмат кылганга даярбыз. Келиңиздер, эс алып кетиңиздер. Туристтердин агымы кандай болуп атат? Туристтердин агымы негизинен 2019 пандемия болгондугуна байланыштуу 2019-20 азыраак болду, бирок 21 деле быйылкыга салыштырмалуу кичине азыраак болду. Быйыл жакшы, Кудай буйруса жакшы болуп атат. Эми мына келерки жылда bundan да жакшы болот деген биздин үмүтүбүз бар. Көбүнчө кайсы тараптан келет? Көбүнчө бул Европадан келет туристтер. Европалыктар анан быйыл основном Россиядан келип атат деп атышат. Ушул турист тоскон компаниялар. Анан ички туризм да быйыл жакшы болду. Негизи биздин өзүбүздүн кыргызстандыктар да азыр эс алганды өтө жакшы өздөштүрүп эме кылып атышат. Бишкек, Көл, Жалал-Абад, Ош ал жак бул жактан бардыгына келип эс алып кетип суктанышып, жакынкы эле күндөрдө бир 20 күн болуп калды. Өзбекстандан Анжан областынын губернатору келип кетти делегациясы менен, бир 37 адамдан турган делегация келип да өтө суктанып, өздөрүнүн жакшы баасыны берип кетишти. Булар да Кудай буйруса ошо Өзбекстандан туристтерди тартабыз, жөнөтөбүз деген жакшы ойлорун айтып кетишти. Ушундай биздин. Саламатсыңарбы? Кош келипсиңер. Бизде туризм жаатында сөз кылып кетсем, быйыл жакшы, аябай жакшы болуп жатат туризмде. Жылдагы 2019 жылы жакшы болгон, 2020-21 жылы пандемияга байланыштуу бизде 2020 жылы такыр эле бизге меймандар келген эмес чет элден. Мына мынтип 2021 жылы аз-аздан келди эле, быйыл 2022 жылы аябай жакшы болуп жатат. Эң сонун бизде Алай району Сармогол айыл өкмөтүнө карайбыз. Ошондой эле бул Тулпар көл жайлоосу, бул фирма Кыргыз Алай юридичный городок деп аталат. Келиңиздер, быйылгы 2022 жылы ички туризм Кыргызстан аябай өнүгүп, быйыл мага көбүнчө келген меймандарым ички туризмден аябай көп келди. Башка мамлекеттерден айтып кетсем, Испания, Польша, Швейцариядан быйыл мага көптөгөн меймандар келди. Келиңиздер, сиздерге эшигим ачык.